Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 24 май 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы абасы таза сол жерде жүрөм туғандар. Койташ айылы, тагыраак айтканда Койташ айылынын чыгыш тарабы, прохладный айыл болуп калат экен. Койташ айыл экөө бир эле, бирок чыгыш тарабында ушундай прохладный деп коет экен туғандар. Ошол жерден центральный жолдун жээгинен магазин жана чоң үй сатылаттыр. Ушул үй жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи болуп келүү жолун түшүндүрөйүн сиздер туугандар. Южный магистрал жана 7 апрель көчөсүнүн кесилишинен түштүктү карай, тоо тараптı карай келе бересиздер. Келип атып биринчи көк жар, 5 күнгөй, таш мойнок, андан кийин Койташ. Койташтын центральный трассасынан чыгышты карай асфальт жол менен келсеңиздер, Ысык ата карай келген жол менен сол тарапта Хозмак деген дүкөндү көрө аласыздар. Оң тарапта мынакей өңкө чыгарыштагы сатылуучу объектибиз жайгашкан. Жалпысынан бул объекттин жеринин аянты 18 соток экен. Эң эле батыш чекарасы бул жерден башталат. Эң эле чыгыш чекарасы бул пескоблоктон болгон забор бүткөн жерге чейин. Ал жагында чоң машина киргенге дарбаза, а бул жагында магазин жана үй турган. Магазин акыркы 2 ай мурда иштеген экен, бирок азыркы учурда үй ээлеринин шаарда башка жумуштары бар болгону байланыштуу азыркы учурда иштеп өтпөй турган үчүн негизи мынакей кошуналар сыяктуу чоң дүкөн, бул жактарда эле катарынан дүкөндөр же болбосо бул жерден Ысык атага күн сайын туристтер үчүн бир кандайдыр кызмат дейсиздерби, ошол сыяктуу эмне катары иштетсеңиздер деле болгудай жер туугандар. Анан документтери деле кызыл кити бар жана коммерческий деген документи да бар экен туугандар. 18 соток жери, калсаңыздар чоңураак маркет ачсаңыздар деле документтери баары даяр. Же болбосо кафе ачсаңыздар деле документтери баары даяр туугандар. Көчө тарапта мынакей мондай прожекторлар и магазинге келген клиенттер үчүн парковкалар, же чайкана ачсаңыздар, башка алсаңыздар деле парковкалар мынакей шаардын түштүк тарабындагы айыл го десеңиздер, бирок машина токтобой жүрөт бул жакта. Себеп бул жактан Ысык атага жүргөн туристтер, кыскасы көптөгөн ары бери жүргөн адамдар бул жерден бар туугандар. Мынакей эң эле чыгыш чекарасы бул жерден жана бул жактан машина киргенге дарбаза. Кирип азыр калган маалыматты бир чекеден берейин. Эгер жөн эле бала чака менен жашайм десеңиздер, магазин иштетпей эле бала чака үчүн бул жакта мектеп 500 метрдей эле аралыкта, жөө барып келген аралыкта жайгаштыр, садик, мечиттер бар жана ошондой эле шаардан түз келген бул жака маршруткалар бар экен туугандар. Мына ушундай. Эми азыр кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Магазиндин ички тарабын көргөзөйүн десем, үй ээси өзү мени үйгө көргөзгөнгө шаардан келген болчу. Ключун унутуп келиптир туугандар. Негизинен магазиндин ички тарабы 68 квадрат метр. Жалпысынан үй менен кошо 150 квадрат метр экен. Стеналары полный кирпич туугандар. Стеналары баары кирпич жана ошондой эле мындай коммерческий жерде 3 фазалуу электр энергиясы маанилүү көпчүлүк үчүн. Магазин ачсаңыздар, чайкана ачсаңыздар же бир нерсе кылсаңыздар, 3 фазалуу электр энергиясы керек болот. Бул үйдө бар экен. Бул жакта мына машина менен кирсеңиздер, чоң жер машина койгонго туугандар. Бул жакта мынакей бактары, көрүп турганыңыздардай алма бактары. Бул үйүбүздүн жана магазиндин чыгыш тарабынан көрүнүшү туугандар. Мынакей чыгыш тарабынан көрүнүшү жана ошондой эле үйүңүздөрдүн алдынан эле тоолор жашыл болуп кенен көрүнөт. Абасы таза, жакшы жерлердин бири. Койташты билесиздер туугандар. Бул жакта болду. Бар. Ал жака бар. Жат. Ертип койбой атат мен. Так, бул жакта хозпостройкалар. Окей. Тур. Хозпостройкалар. Азыр аларда бир жакенен көргөзөм. Биринчи эле болуп мен азыр сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Ал тарабында стяжка. Бул жагы стяжка. Тур. Бул жагы стяжка туугандар. Так. Бул үйүздүн кире бериши. Мынакей кухня. Көрүнгөнсүздөй кухонный мебелдер, ички тараптан раковина орнотулуп суу чыгарылган. Жалпысынан 150 квадрат метр. Стенасы кирпич.
бул жакта бөлмөлөр. Азыр бир секунд эле бул жактан көргөзүп чыгайын, Так. Бул жакта мынакей ажаткана, душ. Мынакей суу Аристон менен жолойт. Так. Андан ары бул жакта бир спальня бөлмө. Батышта гана чоң терезе, потолок пластик. Кирүүлү оң тарапка карай кирсеңиздер, бул жакта туугандар мынакей ондай бир бөлмө. Чыгыш тарабынан терезе и сол тарапта зал туугандар. Чоң зал экен. Батыш тарабынан терезе, отоплениянын батареялары ар бир бөлмөдө жайгашкан. Паровое отопление. Так. Бул мынакей кийинки бөлмөбүз. Чыгыш тарабынан терезе, отоплениянын батареялары. Жана бул мынакей дагы бир бөлмө. Негизинен шаардын түштүк тарабына тоого жакын аласаза жерге барам. Жана ушундай магазини бар, бир ишкердик кылганга ыңгайлуу жер болсо жакшы деп издеп жүргөн туугандар болсо, туугандар видеону бөлүшүңүздөр. Алар үчүн бул сиздерден чоң жардам болот. Себеп негизинен кээде акчаңыз бар, бирок үй таба албай, үй издеп жүргөн убакытта үй жөнсөңүз, ал кишиге чоң жардам берген болосуз, туугандар. Так, андан ары кондиционер деле бар экен. Бул жакта алма бактары, чыгыш тараптагы чек ара. Так, анан бул жерде отопление котелу жайгашкан бөлмө. Азыркы учурда көмүр менен негизинен 3 фаза бар. 3 фаза бул электр энергиясы менен деле кылып алсаңыздар болгудай. Жана хозпостройкалар. Навес, бул жакта очокана. Очокана. Анан бул жакта дагы мондай навес, складдар. Негизинен үй ээси жакта бир аз бузуп башка да пландар болгон экен, бирок анан жаңы алган ээси дагы келип көрсүн. Мүмкүн складтарды склад катары колдонушса өздөрү билет деген ойдо. Азыркы учурда бузбаган учуру жана үйдүн эң эле түштүк тарабында дагы мондай бош жер, бактар бар. Жалпысынан 18 соток болгон жер участок. Мынакей бул жагына тапчанды коюп отура турган жакшы салкын жер экен. Тоолор кенен көрүнөт, туугандар. Мына ушундай. Так. Эмне маалыматы калды, туугандар? Бул үйүнүн айтылбаган документтерин айттык. Сол светини айттык. Так. Ушул магазин катары же чоң маркет салам деген же чайкана бир салчу жай салам дегендер үчүн жакшы вариант. Басы $110,000. Анан эгер сиздер жаккан болсо, келип ээси менен маалыматын алып, дагы звонок кылып, сүйлөшүп, келип содалашып көрүңүздөр. Жаккан адамга ошол жактырган баасында берем дейт үй ээси. Так. Ээсинин номери экранда, туугандар. Анда эмес менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.